Президент Садыр Жапаров Кемир абад боюнча кайрылуу жасаган каргасы болду. Себеби аталган маселеге Эй, Укам. Атым ким деп аттың эле? Меники фейк. А сиздикичи? Меники Даканса. Атыңызды угуп эле жүрүпмүн. Мен да сен фейк деген атыңды угуп эле жүргөм. А кайда иштейсиң? Билбейм. Пресс-борбор дешкен. А өзүңүзчү? Мен деле пресс-борбордо иштесем керек. Башында ошентип айтышкан. Дипломуңуз барбы? Дипломума карабай эле алышкан. Сурашпайт экен. Акшаш эле экенбиз. Мен да дипломума карабай эле алышкан. Эй, бери карап сүйлөсөң, жүзүңдү көрсөтүп. Жок. Бошоп айтам байке. Комментарий жазышым керек, тынбай. Сиз деле мени бир жолу карап койдуңузбу? Мен да комментарийлеримден колум бошобой атса кычайсың. Эмнелер эле жазып атасыз я? Эмне жазмак элем. Оозго келген урдура берсең болду дейин. Мен деле ошол. Эмне жазып атканын өзүм деле түшүнбөйм. Мен да өзүм түшүнбөсөм да жаза бермей токтобосоң болду экен. Сиз да сөгүнгөн сөздөрдү жазасызбы я? Өмүрү энеңди дегенде колдончу эмес элем. Бирактан үйрөндүм жаман сөздөрдү. Мен дагы итте көп сөздөрдү үйрөтүштү. Күнүнө канча акча табасыз я? Сөгүнгөнүмө жараша табам. Facebook'та канча адамды коркутуп, канчасын ата жотосуна чейин сөккөнүмө жараша төлөшөт. Меники деле ошол. Айрыкча могу абамды сөккөндөргө көбөйгөн кезде күнүгө тынбай жокко чиркин. Ошого жараша төлөшөт. Кемпир абад боюнча талаштар күчөгөн маалда күн-түн тынбай калдык кой. Башка да эмне иш кыласыз я? Башка эч иш кылбайм. Ушинтип чалкалап жатып эле акчаны күрөп атам, жээңди жыргатып. Кичине эс алайынчы. Байке. Ой, мен дагы эс алайынчы. Манжаларым жооруп кетти. Караңызчы. Меникин деле карачы, жыргап атат дейсиңби?